Көргөзмөгө келгендер кызыга карап жаткан бул сүрөттөр 1986 жылы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен уюштурулган Ысык көл форумундагы сүрөттөр. Бул тарыхый элестер бүгүнкү жаштардын эсинде калышы маанилүү. Мындан тышкары бул жерде кыргыз тилинде жазылган кызыктуу китептер да бар. Бул жерде биз Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармалары менен жана сүрөттөрү менен тааныштык. Бул жерде убакыт аз болуп чыгармаларын толуктай окуп түшүнө албаганыбыз үчүн бул жерде сүрөттөрү түшүнүктүү экен. Биз дагы Чыңгыз Айтматовдой болуп, кыргыз тилин даңазалап, патриот болуп, кыргыз тилин өнүктүрүүгө жардам беришибиз керек экен. Иш-чараны уюштурган Фрунзе мемориалдык үй музейи жана Кыргыз патентке караштуу инновациялык борбору катышуучулардын жана меймандардын кызыккан суроолоруна жооп берип жатышты. Алар мындай көргөзмөлөрдүн максаты тарых, маданият, адабиятыбызды таанытуу жана кыргыз тилин даңазалоо экендигин айтышат. Чыңгыз Айтматов айтат го, бар го, ушу кыргыз тил өз эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт дегендей. Ар бир жаш өзүнүн ошо мамлекеттик тил болгон тилин сыйлап, урматтап, ошол тилди билиш керек. Ошон үчүн биз ошо Чыңгыз Айтматовдун ошол тил менен байланыштырып туруп, анан ушул немени көргөзмөнү өткөрүп жатабыз. Биз музей менен биргеликте көп ушундай иш-чараларды уюштурабыз. Бүгүнкү иш-чара ошо биздин ошо сүйүктүү Чыңгыз Айтматовдун атына арналган ошо иш-чара болуп атат. Өзү бүгүнкү күндө ошо кыргыз тилин сактайбыз, кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп ошо максатта көп иш-чараларды уюштуруп атабыз. Иш-чаранын аягында студенттер үчүн музейге экскурсия уюштурулган. Бул тарыхты таанууга, өткөн жашоону билүүгө жандуу фактылар. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.